Арыбаңыздар, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү. Биз эсимде талкуу аянтчасынын телеверсиясын обого чыгарууну кайрадан баштап жатабыз. Бир аз тыныгуудан кийин бүгүнкү биз сөз кыла турган тема бул Экинчи дүйнөлүк согуштогу же Улуу Ата Мекендик согуш дейбизби анын курамындагы ошондогу кыргызстандыктардын тагдыры, кыргызстандыктар жөнүндө буга чейин белгисиз болуп келген же айтылбай келген же жашыртылып келген ар кандай себептер менен ошол фактылардын айрымдары тууралуу айтып берүүнү туура көрдүк. Бул тууралуу бизге бүгүн тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз улуттук университетинин доценти Нарымбек Алымкулов агай айтып берет. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Студияга кош келипсиз. Рахмат. Биз мындай коомдук жалпы массалык аң сезимден ала турган болсок, ошо аң сезимдин көз карашынан ала турган болсок, кыргыздардын ошол Экинчи дүйнөлүк согуштагы катышуусу жөнүндө дегенде эле биринчи ассоциация бул биздин баатырлар, көпчүлүккө таанымал. Бул Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев, жалпысынан биз 72-73 баатыр, Советтер Союзунун баатыры чыккан деп билебиз. Бул баягы соңку советтик мезгилдеги маалыматтар. Чындыгында мына сиздин изилдөөлөр, жаңы жалпы эле маалыматка ылайык бул толук эмес деген мындай маалыматтар бар да. Чынында кандай болгон? Мисалы Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдигинен кийин гана матростук болгондо кийин айтышты. Ошол Россиядагы изилдөөчүлөр да айтышты да. Мындан тышкары кандай жаңылыктарды айтып бере аласыз? Мына алгач ушул Советтер Союзунун баатырлары жөнүндө анан Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдиги баягы дзотко төшүн тосуп, өзүнүн жолдошторун сактап калган деген. Андан тышкары дагы кыргызстандыктар болгон экен деген маалымат бар экен да, көрсө. Рахмат. Эми биринчиден Кыргызстандан канча киши фронтко кеткен, ошону биз так айтышыбыз керек да. Акыркы маалыматтар боюнча биз азыр 384 000, башкача айтканда ар бир 4-чү же ар бир 6-чы кыргызстандык Улуу Ата Мекендик согушка жөнөгөн. Бул көрсөткүч боюнча биздин баатырлар, биздин ушул негизинен баары баатыр да. Ошонун бул сан Туркмения менен Таджикстан кеткен эки республиканы кошкондо биздин жарандар көбүрөөк кылат да. 360-350 000 деп жүрчү буга чейин. Эми ошону тилекке каршы бирок биз чындап айтканда ошо ар бирин билишибиз керек. Фамилиясын, атасынын аты жөнүн, каяктан кеткен, анын ичинде канчасы келбей калган деген сөз дагы ачык болуп атат. Канча киши каза болгон? Мына акыркы маалымат 156 000 деп атат. Кыргызстандык. Бирок бул маалымат так эмес да. Эми бул окумуштуулардын коргоо министрлиги тарабынан иш жүзүнө ашырыла турган иш да. Бирок бул сөз азырынча ачык болуп атат. Эми Советтер Союзунун баатыр жөнүндө кылсак, жалпы Советтер Союзу боюнча 12 682 киши алган да. Наамды. Тилекке каршы биздин мурунку президентибиз да кичине туура эмес маалымат берип, баягы 73 менен чектелип калды да. Чындап айтканда биз мына изилдөө негизинде азыр так 83 деп айта алабыз. Дагы 10 киши кошулуп турат. Булар наамды алгандарбы же наамга татыктуу болуп, бирок берилбей калгандар? Жок, бул алгандар. Кыргызстандык 83 адам Советтер Союзунун баатыры деген наам алган. Биз 3 критерия негизинде кылдык да. Биринчи Кыргызстандан кеткен, Кыргызстанда төрөлгөн. Экинчи Кыргызстандан кеткен, үчүнчүсү сөгүү Кыргызстанда коюлган. 3 критерия негизинде. Даңк орденинин толук ээси 32 киши деп акыркы ушу сан айтылып жүрчү. Айтылып, буга чейин 28-27, акыркы китептерде кээ бирде 20 деп жүрөт. Биз 32ге жеткирдик. Фамилиясы баардык такталган. Себеби Россия бул жактан азыр архивдер ачылып атат. Бир топ энциклопедиялар чыккан, ошо негизинде биз ушундай жаңылыктарды киргиздик да. Мунун ичинде 82 кишинен 13 кыргыз бар. 13-чү баарыбыз билебиз, бул Исмаилбек Таранчиев, учкуч
Ил-2 самолетун айдоочусу 44-жылы Эстонияда каза болгон да. Бул баягы Советтер Союзунун соңку жылдарында гана далилденип, анан Горбачев ага наам ыйгарган үлгүрүп калган. Акыркы Бул иште аябай чоң Төрөкул Айтматовдун ролу чоң да. Эгер ал киши түздөн-түз кийлигишпесе, мүмкүн алда жетишпей калмак да. Бул ошол биздин дүйнөгө таанылган дөш абыз мына Чыңгыз Айтматов чуркап жүрүп араң ошол адилеттүүлүктү орноткон болсо, андан башка дагы ошо 100 миңдеген биздин мекендешибиз кетип, ошол наамга татыктуу болуп, Советтер Союзунун баатыры деген, бирок ага берилип ыйгарылбай калган учурлар бар бекен? Албетте, мына биз быйыл Челябинскте жакшы конференциянын негизинде китеп чыкты. Биз ал жерге 31 кыргыздын наамын көрсөттүк. Мунулар документ, архивдик материалдын негизинде ушулар толук татыктуу деп. Эми Советтер Союзу жок, бирок мисалы Россия, Казакстан өзүнүн ичинде албай калган баатырларына Казакстандын, Россиянын баатыры деген наам берилип атат да. Бизде ошондой дайыр жолу бийликке кайрылат элек, мүмкүнчүлүк болсо ошол кишилер Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамга ээ болуш керек. Жана сөзгө кайра кайрылсак, жанагы төшүн дзотко тосуп баатырлык көрсөткөндө Чолпонбайдын дыкында эрдик жасаган. Биздин Кыргызстандык боюнча Чолпонбайдыкындай да. Мына 90-жылдары биз 367 деп ушул сан менен Дал ошондой эрдик жасаган. Ошондой жасаган да. Мына быйыл Москвада Золотаревдин коласында жаңы китеп чыкты. Жаңы маалыматтар боюнча 462 кишинин, дагы 100 кишинин үстүнө кошулуптур жаңы материал. 462 киши ошол Чолпонбайда Александр Матросовдукундай дал ошондой эрдик жасаган. Ошондой эрдик жасаган. Анан эми чындап айтканда биринчи баатырлык көрсөткөн Бежан Бесияшвили болгон 24-июнь экинчи күнү. Горохов шаары Украинада. Ошол 124-нчы. Ким дедиңиз аты жөнү? Бежан Бесияшвили. Грузин улутунда. Грузин улутунда. Анан тилекке каршы андан ары маалымат. Эң биринчи ошо зотко төшүп тоскон адам. Өзүнүн чегинип бараткан жолдошторун коргоп, пулеметту басып жатып калган да. Бирок ага наам ыйгарылган эмес. Андан ары эч кандай маалымат жок. Каза болгон жери, коюлган жери, алган наамы же баатыр болгон эмес, тилекке каршы маалымат жок. Анан эгерде мындай эме кылсак, эми Чолпонбай биздин эсептөөбүз боюнча 53-чү болуп атат да. Ошондой эрдик жасаган. Ошондой эрдик жасаган. Александр Матросов болсо 117-чи. Андан тышкары мына дагы эки кыргызстандыкты биз сөз кылабыз. Бул Акматша Түменбаев 1-февраль 44-жылы азыркы Новгород областында баатырлык көрсөткөн, мурдагы жылы жергиликтүү элдин демилгеси менен жакшы эстелик коюлду. Андан тышкары Папушин Ефрем Пантелеевич 12 январь 43-жыл. Ошо менен биз Кыргызстандык баатырлыктын өзү Скөл областынан фронтко жөнөгөндө. Ошо менен биз азыр ушундай кичинекей эмени алганда дагы 4 ошондой баатырлык жасаган адамдын аты жөнү белгилүү болуп турат. Баатырлыктын түрлөрү көп да. Мисалы эрдик жасаган. Эрдик жасагандар самолет менен самолетко таран, Гастелло аткан самолетторду эмеге эме кылган. Николай Гастелло да болду. Бирок Гастелло азыр акыркы маалыматтар боюнча ал киши эч кандай тиешеси жок экен да. Эми ал бул башка маселе. Башка маселе. Анан бирок ошондун медель деген орто эсеп менен мына Чолпонбай окшоп баатыр болгону 25 жашта экен. Орто эсеп менен алсак. Орточо жаш алардын. Орто жашы. Баатырлык көрсөткөн мезгилде. Эң жашы 14-тө, жап-жаш бала. Партизандык Белоруссиядан. Эң улуусу 50-дө. Зотко төшүн тоскондор. Ошентип.
Анан эми бул жерде сөз болсо мындай көп да. Мүмкүн баягы угуучулар көрүүчүлөр үчүн кызыктуу. Ошонун 17си тирүү калыптыр да. Ошо 400 канча адамдын 463 адамдын 17си тирүү калган экен, зодду тосуп төшү менен. Согуштан кийин дагы жашап. Мына ошонун ичинде жана Кочнев деген Степан Иванович кызык. Ошондо госпитальда жатып 1 ай өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөшүп, анан ал госпитальга фашисттер кайра бомбалап. Жок, кайра пленге чыгып калыптыр. Анан Румынияга алып чыгып, ошол жактан качып, партизандык отрядда салгашып, 66-жылы Челябинскте каза болуптур. Бул эми тагдырда өтө ар түрдүү кызык окуялар болот экен да. Кийин аман-эсен согуштун аягын жеңишти көргөн экен. Жеңишти 66-жылга чейин. Конкреттүү бир фактылар, чын эле таң калыштуу тагдырлар экен да. Ал эми жалпы мисалы биздин ошол согушка катышкандардын бир бөлүгү мындай унутта калгандай, аларды сөз кылбай келген, азыр мүмкүн айта баштагандыр, бул туткунга түшкөндөр. Өз эрки менен багынып бергенби, же курчоодо калыппы, же ар кандай себептер менен ошол фашисттик Германиянын же алардын союздаштарынын колуна туткунга түшүп калган биздин ошол согуштагы мекендештер, жалпы эле советтик жоокерлер болобу, ошолорго болгон мамиле союз кезинде билебиз абдан терс болгон. Анткени Сталин баштап баягы аларды чыккынчы деп эсептеген, пленден куткарылып келгенден кийин, жеңиштен кийин дагы айрымдары 5-10 жылга чейин лагерге, түрмөгө камалып, соттолуп, анан кийин көпчүлүк билебиз, биз да көрүп калдык андай кичинекей болсок дагы, бул пленде отуруп туткунда болуп келген, бул чыккынчы деп алар дагы чүнчүп көпчүлүккө кошула албай өтүп кетти. Дээрлик бардыгы ошол ардагерлер. Негизи эле да ушул балким бизде ушул айтылбай жатат. Ошол туткунда болуп келгендерди мындай жок дегенде азыр реабилитациялоо. Алар чынында чыккынчы эмес. Алар ошол дагы жагдайдын бир туткуну болгондор депчи. Ошо боюнча сиз мындай изилдеп көрдүңүзбү? Сиз тарыхчы, изилдөөчү катары эмне айта аласыз? Тилекке каршы бул чын эле Улан Бекең согуштун ак тактарынын бири да. Кандай болуп туткунга түшүп калган, анан аяктан качып чыгып, кээ бирөө партизандык салгылашуу, топторго кошулуп, мисалы азыр биз материал топтоп атабыз. Мына Францияда, Альба шаарынын жанында экинчи советтик партизандык бригада бар экен. Ошондо советтик ошонун ичинде анан 21 Кыргызстандын тизмеси чыгып атат да. Кыргызстандык ар улуттан кеткен. Анан тилекке каршы ВКНБнын архивинде 6 гана материал берген жок, бирок чын эле ушулар ошол биздин эме аркылуу өткөн деген. Бул жакта архивдер да ачылыш керек да. Демек, алар ошол согуш учурунда советтик аскер болуп туруп, немистердин, фашисттик Германиянын колуна түшүп, туткундан, лагерден качып, Франциянын партизандарына кошулуп согушкан. Анан эки кыргыздын сүрөтү бар, партизандык француздук форма кийген, колунда перчатка, башында берет, өтүк, аябай эме көрүнөт. Аларды француз партизандары маки деп койчу эле, макилер. Ошолор анан согушуп партизан болуп келгенден кийин дагы бул жакка кайтып келгенде жазаланышты беле? Ооба. Анан ошонун ичинде эмне үчүн түшүнүксүз да, мисалы көпчүлүк алар туткундан качып чыгып, фашисттерге каршы согушкан, эмнеге жазаланат бул жак келгенде? Ооба, ал турсун документи бар. Партизан болду деген. Тарабынан мөөр басылган. Бирок тилекке каршы ишеним болгон эмес да. Анан ошонун ичинен бирөө 10 жыл цинк иштетүүчү фабрикада иштеп, зыяндуу тиштеринен такыр калбаган экен да. Биз анан кийин темир тиштерин салган. Биздин Кыргызстандан. Көрдүңүзбү? Анан эми
мезгил азыр башка. Канчасы колго түшкөн, эмне болуп түшкөн. Кээ бирөө аргасынан жашоо деген бир эле келет. Анан кээ бирөө Түркистан мисалы легионуна кирип кызмат кылган. Анан кызмат кылганда ал легионду жакшылап изилдеш керек да. Ал чын эле партизандарга каршы же октябрь советтик бөлүктөргө каршы согушту, согушкан жокпу. Булар азыр башкача көз караш менен караш керек да. Изилди кайрадан Изилди кайра изилдеш керек. Ошондой эле бизде көп жыл 85-жылга чейин мына эмгек фронтуна катышкандарга мамиле өтө мындай башкача болчу да. Эмгек фронтун деген түшүндүрүп берсеңиз кыскачараак, ал эмне болгон эмгек фронту? Бул жактан Байманаптардын тукумунан болобу, же орус тилин такыр билбегендерди Сибирге, Карагандага, Кузбасска, Челябинск чоң курулуштарга Өнөр жай ишканаларына кишилер айдалганда, согуш учурунда жумушка 180 миң киши, ошонун Орто Азия боюнча, ошонун ичинен 36 миң киши Кыргызстандан кеткенде. Анан эми ал кадимкидей эле өзүнүн салымы бар да, жеңишке. Шахталар иштеп, ачарчылык, берген тамагы чочконун эти, көп мусулмандар анан эт болсо да жакшы, эт жок болуш керек. Эчтеге жок. Анан аларды эч ким камсыз кылбайт да. Себеби алар ошол мезгилдеги закон боюнча ал иштейт, ошонун эсебинен өзүн өзү багыш керек, өзүн кийиндириш керек. Анан эмгек фронту менен согушуп аткан фронттун кошкон салымы 50% болгон, э? Тең-тең. Башка мисалы мурдагы советтик республикаларда ошол эмгек фронтунун катышуучуларына мамиле өзгөрүп, бир мамлекет камкордук алдыбы? Казакстан, Россия же башка республикаларда, эгерде маалыматыңыз болсо. Тилекке каршы маалымат жок эсе да. Ал ошол эле мисалы согуш туткундары, аскер туткундары, ошол кайтып келсек бир аз артка, аларга болгон мамиле, мамлекеттин мамилеси, расмий баа берүүсү бизден башка республикаларда өзгөрдүбү? Бүт алалы Украина болобу, Кавказ республикасы, Казакстан, Россияда кандай? Менимче Чыккынча эмес, же алар жөн эле баягы курмандуулук болгон деген кандай бир чечим барбы? Бир кайрадан бир баа берүү? Мен билгенден башка республикаларда көбүн актады. Чыккынча эмес. Чыккынча эмес ооба. Мына ошонун ичинде эле мисалы биздин Кыргызстандан кеткен Советтер Союзунун баатыры болгон да, Добробабин деген. Ал ким болгон? Ал туткунга түшүп келген. 28 баатырдын бири. Кыргызстандан кеткен аскер. Кыргызстандан кеткен. Анан кийин колго түшүп калып качып 2,5 жыл эжесинин үйүндө Харьковдо жашаган да. Анан кайра аскерге чакыртылып 45-жылы анан кийин согуш бүткөндөн кийин камакка алынып, себеби ал полицияда кызмат кылганда. Полицай болгон, оккупацияланган аймакта немистерге кызмат кылган. Бирок ал айтып атат, мен эч кандай ант алган эмесмин, эч кандай кагаз колго койгон эмесмин. Мен бир эмени кайтарганга эле мени коюп койгон деп. Жок, бирок 40 бияка Кыргызстанга келгенде бияка эметип камакка алынып, Украина алып барып анан 15 жылга кескенде. Ошол туткунда, аскер туткунунда болуп келген кыргызстандыктардын конкреттүү бир мындай каармандарды изилдеген учурлар болгонбу бизде фактически? Анткени биз көпчүлүк кыргызстандыктар баарыбыз билебиз, эң туткун бул белгилүү Азамат Алтай. Азамат Алтай деп кийин Кыргыз Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын алгачкы кызматкери, көп жыл иштеп, АКШда жашап жүрүп, өтүп кетти. Ошону гана билебиз. А киши дагы мына 92-95-жылдарга чейин кооптонуп турган бул жакка келгенге. Анткени бул жакта Советтер Союзу бар да, мен келгиси келген эмес. Кийин гана келген, Кыргызстан эгемен болгондон кийин.
ошол адамдын тагдыры дагы ушул согуш туткундарына болгон мамилени өзгөртүүгө мындай түрткү боло алган жок, бир фильм бар го, эки дос кийин Германияда калып калган, бирөө каза болуп, анан кийин сөөгүн кыргыз фильм тартылган. бияка алып келип, бир атасы кабыл албаган болду. Ошол жанагы орусча аталышын билем, Сүймөн Кулчокмолов тартылган, бизден бир тууганы бирөөбүз. Билбейм, анан Кыргыз фильм тартылган. азыркы көз караш менен карасак, ал баласы да кандай тагдыр болбоду. Ал болгон факт, болгон факт. Реалдуу факт. Анан кийин ошо фильм эме да эме бүтөт да, бияка барса эч ким акырына бир жерге көмүп койгондо өзү кайра Германияга кетип калды да. Кыргызстандык бир жарандын адамдар болгон жөнүндө фильм. Ошол бул азыр менимче мындай кишилерге мамилебиз башка болуш керек. Анан эми буякта көйгөй толтурат. Башка республикаларда, башка өлкөлөрдө каза болгондорду, кыргыздардын койгон жерин тактап алсак дагы бир топ иш жакшы болот эле. Мисалы, Россияда баягы ис кубарлар бар, поисковый отряды деп коет, ошолор көп абдан. Алар федералдык, жергиликтүү деңгээлде колдоого алынып, мектеп окуучуларынан баштап чоң курактагы адамдарга чейин ошол согуш болгон жерлерди казып изилдеп, кийин мына бир топ маалыматтар ошолордон келип атат да, мисалы бизге эле. Мына аты жөнү, анкеталык маалыматы кыргызстандыктар жөнүндө ошентип табылып атат алар. Ооба. Бирок мунун үчүн бир проект жасаппы же ыктыярдуу иштей турган жаш изилдөөчүлөр болсо, жумуш аябай көп да. Мына бир элементарлуу нерсе. Мисалы, мындан бир 30-40 жыл мурда Советтер Союзу ошол согушчу Улуу Ата мекендик согушта 20 000 адамдан ажыраган. 20 000 адам каза болгон деп биз окуп калдык мектепте. Миллион. Ой, кечиресиз, 20 миллион деп. Анан кийин кайра куруу заманында 27-ге чейин жетти 90-жылдары. Андан бери өскөн жокпу расмий маалыматтар? Эми азыр Кваша деген белгилүү социолог бар, жаңы эсептеп, анын ою боюнча 46 миллионго жеткирип атат да. Бул аскердик жоготуулардан жарандык жок, бирок ал эмнени кошот? Ошол мезгилдин ичинде төрөлгөн балдарды кошуп атат да. Ушунча орто эсеп менен мынча бала төрөлүш керек эле. Төрөлмөк. Эгер ошо төрөлбөй калгандарды кошуп, анан ошого жеткирип атат. Эми ар социологиялык изилдөө кылган турбайбы? Анан тилекке каршы бизде так маалымат ушу күнгө чейин жок болуп атпайбы? Анан Горбачев 27 000 мүмкүн Советтер Союзу тура туруп кийинки жетекчи болсо мүмкүн дагы кошот беле. Негизи ошол жанагы биздин туткундарга болгон мамиледе ошол эле фашисттик Германия өздөрүнүн туткунга, Советтер Союзунун туткунуна түшүп калган аскерлерине мамиле кандай болгон? Алар дагы куугунтуктап чыккынчы кылмышкер катары баалаганбы же андай деп укканыбыз жок да негизи. Согуш бүтөр самат, Кызыл Крест, башка уюмдар Германия Федеративдик Республикасынын атайы саясат колдон келишинче колго түшкөн өзүнүн жарандарын алып чыгып кеткен. Москвага келип дала жол сүйлөшүүлөр болуп, мисалы Рудель деген учкуч бар эле да. Эми ал киши легендарда, ал Ас 300 жакын самолет жок кылган да. Ошону эметип атат, 10 жылдан кийин баары алып чыгып кетишти да. Согуштан кийин. Карапайым колдон келишинче колго түшкөндөрдү, анан аларды көп Сибирде, башка Кыргызстанда дагы бир топ эмелер колго түшкөн туткундар иштеген да Германияда. Анан эми аны дагы ал бияктагы иштеген немистерди да биз изилдешибиз керек. Тагдыр ушундай болуп калыптыр, эми ушул жерге келип, мисалы бул Кыргыз драма театрын ошолор салган деп атпайбы? Аябай ушул күнгө чейин жакшы турбайбы? Опера балет театрын, Улуттук университетинин башкы корпусун дагы ошол немис аскер туткундар салган деп жатышат. Алар боюнча сиз мындай маалымат издеп көргөн жоксузбу? Канча киши келген? Мисалы, япондор болгон дейт, Ысык көлдө иштеп калган. Япондор болгон дейт.
башын баштадык элек, анан ал жерде жетекчилер алмашып кетти. Мүмкүн азыр жаңы жигит. Ооба, бул өзгөчө канттан Рыбачага чейин боомдун ичиндеги эң оор участок да ошо япондук темир жолду. темир жолдо. Көп кишилер жардан ылдый учуп кетип, эч кандай техника кол менен эметилген да. Анан ошол жерде бир жерде тирүү каза болгон япондордун мүрзөлөрү бар дейт. Жаңы болсам бир 80 жылдардын аягында тартылган кыргыз фильм тарткан фильм бар. Ошол немис туткундары дагы ошол темир жолду курууга катышкан биздеги. Мүмкүн эң оор эмелерге, Эң кооптуу жумуш, кооптуу жумуштарга туткунга түшкөндөр. Эми ошо биздин мамилебиз колго түшкөндөр менен анан алардын мамилеси жер менен асмандай болуп атат да. Биз да өзгөрүшүбүз керек, биз да аларга жасаган мамилебиз башкача болуш керек деген ой бар. Мен азыр атынын ысымы эсимден чыгып кетти. Ушул эсимде долбоорунун мындай активдүү жардам берген бир Нарын областынын бир тургуну, жаш келин бар дейт да. Азыр мүмкүн сиз эстейсиз, эсимден чыгып. Ошол мисалы ошол Facebook баракчасына чыгарып жатат. Өзү издеп тапкан немис интернет ресурстарынан таап, ошол немис тилинде жазылган каталогдары, сүрөттөрү менен кыргыздар, кыргызстандык эмес, кыргыздардын аты жөнүн казып таап чыгып атат. Демек, ал маалымат бар экен да. Немистердин Германиянын архивдеринде ошол картотекалар сакталып турат. Барып, эгерде эми ал немистерди абдан так калып калат го, кайрылуу жасаса, демек бир маалыматтарга бир жол ачылат экен да, эгерде издөө болсо. Биздин, мисалы, сиз тарыхчы катары айта аласызбы? Эмнеге биз ошол архивдерге, ошол Германиянын расмий бир мекемелерине кайрыла албай жатабызбы? Эмне жетпейт? Каражат жокпу, колдоо жокпу? Каржылоо жок. Ага башка тил билиш керек. Анан кийин бул азамат кыз экен да. Мына ал Нарын областынын тургуну. Конференцияда ат башыдамын деди. 4000ге жакын ушундай кыргыздын инсанын таап азыр картотекасы андан ары улантып атабыз деп атат да. Эгерде мүмкүнчө кичине тил билген, анан кичине квалификация архивдик эмелер иштеген болсо, менимче кыргыздын максималдуу канча болсо биз өзүбүздүн мурунку жарандарыбызды алып чыгып тизмелеп, мындай жерде көп да. Мисалы, согушка кеткендер, миңдеген кишилер биринчи эле чабуулда каза болгон да. Эч кандай орден, медаль эчтекеси жок. Анан эми азыр биздин бир топ жарандар айтып атат, ай, ушул болгону эле бир темир эме берип койгулачы, согушка катышкан деп биз ушу көрсөтөлчү. Мисалы, фронтко алып кетип атканда, негизинен ар бир кишиге менимче иш дел ачыш керек эле да, сүрөтү менен эчтеке жок. Жөн эле барып алып барып фронтко таштай берген болуп турбу? Ошондой экен да. Себеби миңдеген кишилердин сүрөтү жок. Балдар, неберелер азыр кыргыздар аябай активдүү өтүп атат да. Биздин чоң атабыз согушка катышкандан кайтпай калгандар. Негизинен фронтко кеткенде ошондой болуш керек да. Ооба, жекече иш папка ачылыш керек. Ооба, жок, каякта төрөлдү, кай жерден фронтко чакырылды. Башынан ошондой жеке иш ачылбаптыр буларга. Эчтеке жоголуп кеткендир мүмкүн. Анда Подольсктеги архивге барып, кыргыз дагы көпкө чейин изилде отуруп, ушун дивизияларды түзгөндө кандай болгон. Мисалы, 302 дивизия 3 жолу переформирование болгон да. Демек, толугу менен жок болгон да. Жеке курамы жок болуп, курман болуп, кайрадан жаңылар келген. Алмашып. Анан көйгөй бул жерде изилдей турган суроолор, көйгөйлөр аябай көп. Ошо мен жаштарды чакырат элем, мүмкүнчүлүк көңүлү болсо, ошол кишилердин астында эме күнөөбүз бар, ошону калыбына келтириш керек, чындыкты жашырышыбыз керек. Ошону изилдегенге, мисалы, азыр мына сиз илимий чөйрөдө жүрөсүз. Колдоо жоктугу үчүн ошо каалоочулар жокпу изилдегенге? Негизи эле баягы мүмкүн болбой атат. Мисалы, жалаң эле Улуу Ата мекендик Экинчи дүйнөлүк согуштун тарыхын эмес, жалпы эле да, мисалы, буга чейин да ушул долбоорун алкаганда
биздин тарыхчылар менен ушундай маектешип отурганда баардыгы айтат, мамлекеттен колдоо жок. Мисалы Казакстандын, Россиянын, бул Европаны айтпай эле коелу, архивтерине барып иштеген бир топ каражат керек. Айерге барыш керек, жол киресиз, жашаганы, аны 1-2 күндө эле эмес, жумалап, айлап отурууга туура келет архивде депчи. Негизи ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берүү өтүнүчү менен кайрылдыңыздарбы? Эң башкысы башка Казакстан, Россияда бул иш кандай жолго коюлган? Мен Казакстанды билбейм, бирок Россиянын мындай мамилеси башка да бул атап келишти. Анан ушу мурунку Советтик Союздун республикасын бириктирген бир эле жалгыз эле майрам ушул калды да. Башка эчтеке деле бизди бириктирбейт. Ошонун эмесинде алкагында биз аябай аракет кылсак, мүмкүнчүлүк издесек болот эле, бирок тилекке каршы мүмкүнчүлүк Анан эми чектелген да. ушуга байланыштуу мындай согуш, ошол Улуу Ата Мекендик согуштун чыгышынын себеби, андагы согушуунун ыкмалары, тактикасы боюнча дагы мындай сын пикирлер айтыла баштады соңку жылдары. Бул мисалы Советтер Союзу ал согушта өзүнүн чеберчилиги, аскер башчыларынын баягы билармандыгы эмес, мындай орай айтканда бир 10 немистик бир турса, аны бир 100 советтик аскер менен барып эле басып калышкан. Чеберчилик эмес, биздин миллиондогон адамды сактап калса болмок, бирок ошол миллиондогон адамдардын жөн эле курмандык, бөөдө курман болуп, бөөдө ажал таап, ошентип эптеп атып жеңгенбиз. Бул баягы орой айтканда биз баягы труптар менен эле, дене өлүктөр менен эле немистерди көмүп салганбыз дегендей бир пикир бар да. Сиз өзүңүздүн изилдөөлөрүңүздө ушуну тастыктаган, ырастаган маалыматтарга кезиккен жоксузбу? Эми чындап айтканда 41-чи, 42-чи, 43-чү жылга чейин чын эле биздин аскерлер аябай көп кара күч менен эле саны менен, аскерлердин саны менен душманды жок кылган да. Анан эми акыркы маалымат боюнча эми канчасы чыңкен, канчасы калпын такташ керек. 10 советтик, бир фашисттик болуп атат да. Катыш, 11-ге. Канчасын эми изилдеш керек. Албетте биздин полководецтер өз деңгээлине жетип, полковод аскердик бушуп эме жеткенче 44-жылы андан ары жагы бир топ ийгиликтүү болду. Бирок ошого жетиш үчүн миңдеген, 10 миңдеген аскерлерди курмандыкка жөн эле чалдык да. Аны моюнга алыш керек да азыр. Экинчиден, биздин мисалы биз чыгарган танк эч убакта ойлонгон эмес, ал танк канчага чыдайт, канча жол чабуулга барат. Эң көп болсо 5 кен да. 5 жол. Бирден көп учурда бирден да ашпайт. Биринчи чыкканда эле талкаланат. Ошон үчүн биздикилер анан кийин өзүн актап, эчтеке эмес, биз 100 миң танк жасаган, 100 миң танк эле. Т-34, Т-60, Т-70, анан кийин КВ, ИС-1, ИС-2 самолеттордун түрлөрү. Мына эми акыркы маалымат боюнча өзгөчө Кыргызстан бизге ак түс комбинаты чоң роль ойногон да. Октар жасоо боюнча, патрон жасоо боюнча 17 миллиард патрон эле чыгарган экенбиз. Эми ошону 8 миллион каза болгонду бөлсөңүз, канча эме керек бир душманды өлтүрүш. Андан тышкары мина бар, граната бар, авиабомба бар, торпеда бар жана башка. Чындык сүрөтү тарта келгенде аябай коркунучтуу жана аяныч менен айтыш керек да. Согушка болгон мамиле мындай тарыхый биздин историографияда,
советтик өзгөчө. Анан кийинки баягы коомдук аң сезимде бул жалаң гана баатырдык, шаңдуу мындай чынында согушка болгон мамиле, согушту эскерип эстеп жүрүү мисалы Европада башкача экен да. Мисалы Бельгияда да алар мектеп окуучуларын бир батальондун бир маршрутуна чыгарат экен. Мына бу жерден чыкканда барат, бу жерден мынчасы өлдү, бу жерден тигинчеси өлдү, бу жерден мина, бу жерден бомбага кабылып, акыры мынчасы эле калды деп кайгылуу, коркунучтуу мындай үй келтирген окуя болсо дагы ошентип алар согуштуга болгон мамилеси биздикинен башка. Биздики жалаң гана шаңдуу танк менен эле Берлинге кирип баргандай эле ошондой бир түзүлүп калбады мына биз кичинекейибизде мектепте окуп жүргөндө. Азырга чейин ошол мындай маанай мисалы Россияда орноп турат да. Биз можем повторить дегендей чыгып атпайбы мына. Бизде 9-май күнү өзгөчө мына Бишкекте Германиядан чыккан машина эле джиптерге советтик символиканы тартып, танкты тартып, Т-34 деп, анан спасибо чоң атабызга рахмат, анан кайталап кое алабыз, можем повторить деген. Бул эми тарыхты бурмалап, такыр эле тескери башкача түшүнүү деп ойлобойсузбу? Албетте, менимче бул жерде өзүн өзү жогору сезген сезим бар да. Менимче ал мезгилдеги ал муун менен азыркы муундун айырмасы асман менен жердей. Ал мезгил андай патриоттуулук, андай атуулдук азыр бизде жокко жокко дейм. Антип биз азыр орыс жарандар айта албайт го, мынча кыргынга барып анан биз жеңишке жетебиз деген. Ошон үчүн ошо мезгилдин тарыхын, ошо мезгилдин аябай изилдеш керек да. Бул өзүнчө эле феномен да. Кантип биз жеңдик? Бул бизге эмнеге кандай баа менен келди? Анын эң негизгиси биз чындап айтканда согушка катышкандарды жакшы рахматын айта алган жокпуз да. Эмнеге? Себеби эми бир мезгил мүмкүн 9-майны эстесек жок да. Ошол эми кийинки жылдарда айтып атасыз да. Ошол чынбы, сиз изилдөөчү катары айта аласызбы? Мисалы, согуштан кийин Сталиндин буйругу менен Москвадан өзгөчө ал так маалымат чоң шаарлардан баягы мунжулар, инвалидтерди, буту колу жок калгандарды Москвадан чыгарып же бир интернаттарга атайын ошол жака көздөн далда чыгарып салыш керек деген бир буйрук болгон дейт да. Мен тилекке каршы буйруктун өзүн окуга жакын көрөм, бирок ошондой факт болгон дейт. Өзгөчө Мурманскке алып чыгып кетишкен дейт. Анан ал кишилер кайра аяктан келген эмес дейт. Чын эле баягы баардык шарт түзүп бергенби же жөн эле ошол жактан эме болгонбу? Жанагы мунжу кишилер кайры сурап, анан бул советтик бийликтин советтик борбор шаардын көркүн бузат деп, анан ошондой деген факт бар да. Бул болсо тилекке каршы. Анан эми ошол мисалы ошол эле Германиядан согуш бүткөндөн 10 жылдан кийин согушка катышкандар үчүн кайсы фронттобу, кайсы жерде согушкан, баары согушка катышкан үчүн өзүнчө пансион, бир врач, бир медсестра, ар бир ардагерге ошо жанагы пансиондорго же жалгыз бир комнатага кааласаң экиге, ылдый жакта эс алуучу жай, ашкана, анан эмне кааласаң мамлекет ушуну өзүнө алган да. Толук мамлекеттин камкордугунда. Бул жеңилген тарап. Эгерде жеңсе эмне болот эле? Биз жеңген ушу көп көйгөйлөрдү биз чече алган жокпуз да. Ал кишилер ушу болот деп жүрүп өтүп кетишти. Анан ошон үчүн чын эле кандуу салгылашууга катышкан кишилер эч убакта ал жөнүндө айтчу эмес да. Өзү менен ошол маалыматтарды алып кетти. Ошол Сталиндин ардагерлерге, согуш ардагерлерине болгон мамилени дагы бир мисалы катары айтып жүрүшөт да. Бул Жуковго болгон мамилесин билебиз. Жуковдун таасиринен коркуп аны кызматынан төмөндөтүп, соттогон гана жок, бирок көп мындай кысымга алганын билебиз.
Ал эми мына согуштан кийин ошол ардагерлерге ар бир орденине үчүн мисалы 20-30 рубльдан кошумча акча төлөнчү экен. Ошол согуштун эрдик жасагандарга болгон мамиле кескин начарлап кетти деген да маалымат бар да, ошол Сталиндин мамилеси да. Ошондой фактылар, ошол кайсы жыл экенин билбейм, бирок кийин анын баарын алып койгон да. Эчтеке төлөбөй калган. Биринчи 3 жыл төлөнгөн. Сталиндин учурунда. Анан кийин жаңы буйрук чыгарылып, Совет мамлекетинин атынан анан эч кандай эмелер төлөнбөй калган да. Бир гана же сен Советтер Союзунун баатыры болушуң керек, же ардак Даңк орденинин толук ээси кавалер болуш. Ошолор үчүн гана кошумча берилген. Бир жыл ошо же бир жака курортко, же согушкан жерине бекер барып келген мамлекет эсебинен болду. Ар бир ордендин статусун карап көрсөңүз, ажыр айтылган да, мынчадан мынча төлөнүш керек деп. Тилекке каршы Совет бийлиги өз сөзүндө турган жок. Эмнеге Сталин ошондой чечим кабыл алды? Мен тилекке каршы билбейм. Эмнеге же абал ушунча оор болду, кийинки согушка даярданыш керек, же кийин өлкөбүз байып кеткенден кийин жасайбыз деген сөз болду. Ошо менен сөз ачык калып калды да. Ошого карабай, мисалы мен өзүмдүн чоң атамды билем да, кайра куруу жылдары Сталинге катуусын айтыла баштабадыбы? Баягы жеке культ личности, репрессиялар, ошол деп кызыл кыргын салган депчи. Ошого карабай, мисалы, балким бар эмес, бирок биз көргөн, мен билген, сиз көргөн көпчүлүгү ошо согуш ардагерлери Сталинге такыр сөз тийгизбей өтүштү. Сталинге канча сын айтылса дагы, мисалы, кийинки кайра куруу жылдары, 90-жылдары, алар Сталинди баягы чабуулга чыкканда мекен үчүн, Сталин үчүн деп чыкканбыз, Сталин болгон үчүн биз жеңгенбиз деп, ошол пикиринен кайтпай өтүштү. Дээрлик баардыгы десек болот, көбү баары болбосо да көбү да. Эмнеге ошондой мамиле? Мына согуштан кийин да кордук көрсөтүп, мунжуларды түндүккө сүрүп салган, ордендер үчүн кошумча төлөмдөрдү алып салса дагы, эмнеге ошол ардагерлер Сталинди ушунчалык мындай пир тутушкан? Биринчиден, азыр өзгөчө Россия телекөрсөтүүлөр, китептер Сталинге такыр башкача мамиле болуп атат. Азыр ооба. Анан экинчиден, ишеним күчтүү го. Бул ишеним деген азыркы эмес, мына ошол эле 80-90-жылдары Сталинден көңүлү калган жок да көпчүлүк. Ошондо да ошол ишеним деген жакшы эме, зор нерсе экен да. Ошого жетекчи, ошого татыктуу болуш керек экен да. Ошон үчүн жетекчи болор мурун ойлонуш керек экен. Мен ошол деңгээлге жете аламбы деп. Бул чын эле биздин атабыз 39-жыл, 45-жылга чейин соғыш башын өткөргөндө. Экинчи жолу Кенигсберг насынан жарадар болгон ошондон кийин. Апабыз өмүрү бою согуш эмгектенип, район боюнча 3 эле киши медаль алган, ошонун бирөө биздин апабыз. Стакеме эч убакта сөз тийгизген эмес да. Абдан чоң кордукту, кыйынчылыкты көрсө дагы. Ошо ишеним бар да, алардын ою боюнча кийинки жетекчилер анын айтканын так аткарган жок деп атат. Анын айтканын бурмалап салышты, аны жасабай коюшту. Бир күн мүмкүн аларга азыркыдай, мисалы, интернет жок, башка жок, маалымат жеткен эместир да, бирок мына ошол эле биздин республиканы канча деген республиканы алсак, канча деген мыктыларыбызды кырып, алдыңкы адамдарыбызды кырып жок кылса дагы, ошол мындай аз гана интеллигенция, бир катмары гана мүмкүн калыс баа берип сындаса, бирок азырга чейин ошол улуу муунун арасында Сталинге мындай бир өзгөчө жакшы мамиледе сакталып турат да, ошонусу таң калтырат да. Ооба. Жок, бирок тилекке каршы Хрущев мезгилинде бурмалоолор аябай көп болгон экен да Сталинге. Ашкере жамандап. Ашкере да. Чындыкты, калптын баарын Сталин мойнуна илген экен да. Мисалы, ушунга чейин кайталанып жүрөт. Сталин биринчи он күнү эч кимди кабыл албаган, дачасында жаткан деп. Чыгарган архивдик материал боюнча 22-саат 2-де акыркы политбюронун
согуш башталганда 4 кайрачы болуптур. Кадимкидей эле. Себеби аякта ким Сталин кимди кабыл алган канча ушу журналды чыгарышты. катталып турат. Эч кандай эме жок. Кадимкидей эле иштеп, эч жатып алган ушундай эмелер көп да. Саясатынан эрегишүү болгон экен да. Эгерде мындан башка кошумчалай турган маалыматыңыз жок болсо, мүмкүн кийинкилерде дагы айтып берерсиз, Сизге Нарымбек ага чоң рахмат. Бизге келип ушундай кызыктуу маалыматтарды, чын эле бир топ маалымат жалпыбыз үчүн жаңылык болду. Мындан дагы эгерде сизге ошол баштап жүргүзүп жаткан изилдөөлүңүз ийгиликтүү аягына чыксын деп каалайм. Ден соолук каалайм сизге. Анан баардык сиздин демилгелериңиз, сиздин кесиптештериңиздин демилгелери колдоо таап, алар дагы ийгиликтүү ишке ашсын. Чоң рахмат. Аракет кылабыз. Мына буйруса бир баардык көлөмү 2000 беттен ашты, бирок ошон жок дегенде бир 500 беттин кылып Совет Союзунун баатырларын Кыргызстандан даңк орден толук ээсине арналган китепти даярдап атабыз. Анан буюрса ошону чыгат го деген ишеним бар. Басмага даяр болуп калыптыр да? Басмага 3 жыл мурун, 5 жыл эле мурун батыр. Бирок азыр дагы кошумча кылдык да, мына ошон кызыктуу китептер. Китепти дагы тереңирээк изилдегенге, көйгөйдү койгонго мүмкүнчүлүк берип атат. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, ден соолук. Чоң рахмат. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздер эсимде долбоорунун теле версиясын көрдүңүздөр. Келерки берүүлөрдө көрүшкөнгө чейин бар болуңуздар.